Assalamu alaikum dostlar. Sizler Kırgızstop kanalını görüp жатасыздар. Toy saltları bir gana Kırgızstandın içinde ayrımalanıp durat. Түштүктөгү toy saltарды көрүп түндүктүн элдери түшүнбөй таң калган учурларда көп болот. Демек дүйнө жүзүндө биздин мээге сиңбеген эң таң калыштуу toy saltар да көп. Бүгүн дал ошол дүйнөдөгү эң таң калыштуу toy saltарды айтып көргөзүп беребиз. Видеобуз кызыктуу болот деген ойдобуз. Андыктан бир лайк коюп каналыбызга катталып кетиңиздер. Биз жозу баштадык. Той бул биз үчүн кубанычтуу күн. Той жакындаган сайын баарыбыз кубанабыз. Бирок Кытай өлкөсүндө жашаган Тузия элине бул нерсе тиешелүү эмес. Себеби бул элде турмушка чыгып жаткан кыз тойго бир ай калганда бир ай ичи ыйлайсың, антпесең жакшы болбойт деген салт бар. Албетте бул салтты бекем карманган Кытайдын кыздары 30 күн ыйлап өз тоюну үй менен күтүп алат. Бирок бул менен эле токтолуп калбастан Тузия элинде 30 күн бир гана турмушка чыгып жаткан кыз эле эмес, 20 күн калганда аны менен кошо апасы да күнүнө 1 сааттан ыйлайт. Тойго жакындап калганда кыздын бардык тууган уруктары кошулуп ыйлашат. Кыргыздар үчүн эле эмес, бүткүл дүйнө үчүн колуна шакек тагуу салтка айланган. Шакексиз тойду элестетүү да кыйын. Бирок Индияда бича деген салт бар. Ал салттын негизинде шакекти колго эмес, бутуна тагышат. Эми элестетиңиз, той болуп жатса, шакек таккан учур келгенде элдердин астында күйөө бала кыздын колуна эмес, бутуна шакек тагат. Албетте достор, индиялыктардан ар нерсени күтүүгө болот. Бул өлкөнүн элдери бир гана бутуна шакек тагуу салты менен эмес, адам мээсине сиңбеген салттары менен да дүйнөгө белгилүү. Индияда бир гана турмушка чыккан кыздар бутуна шакек тагышат. Бутунда шакек бар экендигин көргөндөр турмушка чыккан аял экендигин түшүнүү керек. Бирок муну көрүү үчүн бул салтты кармангандар ар дайым бут кийимсиз жүрүүгө туура келет. Ушул сыяктуу дагы бир салт боюнча көптөгөн индиялык аялдар бешенесине кызыл чекит коюп турмушка чыккандыгын көргөзүп жүрүшөт. Европа өлкөлөрүнүн той салттары бизден айырмаланып келген. Бирок акыркы күндөрү биздин жаштарда Европаны туурап ошолордун тойлоруна окшотууга аракет кылып келишүүдө. Швецияда тойго келген ар бир кыздын курбуларында күйөө баланы өпкөнгө укугу бар. Турмушка чыгып жаткан кыз көчөгө же дарытканага чыгып кеткенде кыздын достору күйөө баланы келип өбөт. Бул Швеция өлкөсүндө салтка айланып калган. Бирок эркектер сүйүнүп, ушул салт Кыргызстанга да келсе экен деп айтууга шашылбаңыздар. Себеби салт боюнча келининде үйлөнүп жаткан күйөө баланын достору өбүүгө акысы бар. Чечендердин салттары ар дайым каардуу болуп келген. Биз бир видеобузда тойдо турмушка чыгып жаткан кыз такыр күлүүгө болбойт деп айтып кеткен элек. Чечендердин дагы бир өзгөчө салты бар. Ал унаалар менен жарышып, келин күйөө олтурган унаадан кийин экинчини эч кимге бербөө. Илгери чечен элдери ат менен жарышкан экен. Бүгүнкү күндө жөнөкөй аттардан ордуна темир аттары пайда болуп, 20-дан 50-ге чейин унаалардын той учурунда биринчиликти талашып жаткандыгын көрүүгө болот. Эң кызыгы достор, бул жарышууда унаалардын көпчүлүгү кырсыкка учурайт. Ошентсе да чечен элдери бул салт канчалык кооптуу болгондугуна карабастан биринчини эч кимге бербөөгө аракет кылып, өзүнүн унаасын тобокелге, өзүнүн жанын тобокелге салып келишет. Шотландия бул өлкөнүн элдери 2 жашта абдан кыйнашат. Себеби той учурунда 2 жаштын үстүнө бардык жамаңтарды төгүшөт. Айнып калган тамактардан баштап жийиркеничтүү суюктуктарга чейин үстүлөрүнө чачып, анысы аз келгенсип аларды даракка байлап элдерге маскара кылышат. Шотландиялыктар бул сыноодон өтсөң ар кандай кыйынчылыктарды, анын ичинде үй бүлөлүк кыйынчылыктарды жеңе аласың деп ишенишет. Достор, бул тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Индиянын кээ бирки аймактарында күйөө бала кыздын үйүнө мейманга келгенде анын бут кийимин кыздын туугандары уурдап бекитип алышат. А күйөө бала менен бирге мейманчылыкка келген туугандары бут кийимди сактоого аракет кылышат. А эгерде сактай албай уурдатып жиберсе, үйлөнүп жаткан жигит өз бут кийимин кайтарып алуу үчүн акча төлөөгө мажбур болот. Эң кызыгы достор, бул Индиядагы салты Кыргызстандын да кээ бирки аймактарында кездештирүүгө болот.
Afrika materigindagi өлkөлөрдө ар дайым той салттары бизден өзгөчө болуп келген. Биз тойдо болушунча кубанып, жакшы маанай менен өткөрүүгө аракет кылабыз. Ал Конго өлкөсүндө той баш кошуу эң маанилүү болгондугу үчүн тойдо такыр күлүүгө болбойт. Албетте бул салт тойго келген меймандарга тиешеси жок. Күйөө бала менен келинге гана тиешеси бар. Эгерде той учурунда күлүп жиберген болсо, анда кыйынсып тойдогуларды урматтабаган менен барабар болуп калат. Ошондуктан бул өлкөдө үйлөнүп жаткан баш кошуп жаткан жаштар өз тоюнда эч качан күлүшпөйт. Түштүк Судан дагы деле Африка эли. Бул өлкөдө эң өзгөчө салттардын бирини көрүүгө болот. Той болгондон кийин качан гана турмушка чыккан кыз 2 уул төрөп бермейинче 2 жаш официалдуу үй бүлө курду деп эсептелишпейт. Башкача айтканда, турмушка чыккан кыздар качан гана 2 уул төрөп бермейинче өз күйөөсүнү күйөөм деп айтууга да акысы жок. Эгерде уул төрөп бере албаса, эркектер эч бир көйгөйсүз башкага үйлөнүүгө акысы бар. Дал ушундай салтты Түштүк Судан өлкөсүндө көрүүгө болот. Түштүк Корея бул өлкөнүн элдери эң уяттуу десек да жаңылышпайбыз. Себеби 100 серия кинолорун көрсөңүз да бир да уяттуу сценаларды көрбөйсүз. Бир гана кинолордо эмес, Корея элдери чыныгы жашоодо да ушундай. Мисалы 2 жаш той учурунда бирин-бири эч качан өппөйт. Себеби бул өтө уят көрүнүш деп эсептешет. Албетте мындай учурлар Корея элдери үчүн жат көрүнүш. Анын ордуна өмүр бою бактылуу жашайбыз деп бири-бирине ант беришет. Той болгон учурда эртеден кечке басып жүрүп чарчап, эртерээк эле той бүтсө экен деп шашабыз. Венесуэла өлкөсүндө үйлөнүп жаткан жаштар тойдон качып кетсе да болот. Кайрадан тойдон качып чыгып кете алган жаштарды эң бактылуу деп эсептешет. Келечекте чоң ийгиликтерге жетүүчү жаштардан болот деп ишенишет. Достор, бул тууралуу сиздердин оюңуздар кандай? Өз оюңуздарды комментарийге жазыңыздар. Кайра эле чечендер, биз баарыбыз эле чечендер тойдо асманга ок аткандыгын билебиз жана көрүп эле келгенбиз. Бирок эмнеге мындай кылгандыгын билбей туруп эле кыргыздар да кайталап калышат. Чечендер асманга жаман рухтарды качыруу үчүн ок атышат. Качан гана асманга ок атылса, 2 жаш бактылуу болот. Алардын жашоосуна жаман рухтар тоскоол болбойт деп ишенишет. Бирок бүгүнкү күндө бул салт абдан кооптуу болгондугу үчүн мыйзамдар тыюу салган. Ошентсе да мындай салтты карманып келген чечен элдерини азыркы күндө да көрүүгө болот. Достор, эгерде бүгүнкү салттар сизди таң калтырган болсо, анда бул видеого бир лайк коюп, биздин мээнетибизди баалап кетиңиздер. Биз болсо сиздер үчүн мындан да кызыктуу видеолорду чыгарууга аракет кыла беребиз. Сиздер менен Бек Шамиров болду. Кыргыз топ каналына катталыңыздар. Кийинки видеодон көрүшкөнгө чейин аман туруңуздар.